Элмирбек Иманалиев төкмө акын селсаяктар менен аралашып отуруп алган күндөрүм өттү. Сүйлөгөндө күлүп сүйлөгөн, ырдаса ууртунан жылмаюу жанып, боюнан ою ашып турган төкмө акын бар. Ал 3 жашында тамга таанып, китеп окуй баштаган. 16 жашында үйлөнүп, наристелүү болгон. Сөз Токтогул же Жең жок жөнүндө болуп жаткан жок. Кадимки эле Элмирбек акын тууралуу уланат. Обондуу ырлары «Булбулум», «Арузатым», «Жалгыздыктан тажап бүттүм» жана башка. Прозалары «Үркөйдөгү 3 күн» деген аңгемеси, «Эсил жылдар» деген повести бар. Агаларыма сүйүк аттарын жазып берчүмүн. Бир күнү атама жер кайсы жерден бүтөт деген суроо узатсам, ал жер Ленин, Сталин аталарың жаткан Москвадан, Кремльден бүтөт деп кызыктуу жооп узаткан. Атамдын жообунан кийин мага Кремльдин ары жагы деңиз же талаа болуп барып жер бүтчүдөй туюлчу эле. Өзүм көрбөгөн нерселерди элестетип тарта баштадым. Гезет, журналдардан Лениндин сүрөтүн көчүртүп тартам. Акча тыйындардагы сүрөтү болсо деле тарта берчүмүн. Тартпа, көрүп калса каматып жиберет деп коркутса деле болчу эмесмин. Эс тарткан сайын Манаска болгон кызыгуум арытып, Манастын баатырлыгына, айкөлдүгүнө, эрдиктерине маашырланып, Манас болом деп чыктым. Көк чыбыкты ат кылып минип, аны Ак кула деп атап, туягын элестетип, тегерете сызып атама көрсөтө берчүмүн. Бара-бара алдымдагы көк чыбык Ак кула менен Манас боло албасымды түшүнгөндөн кийин эпосту айткым келе баштады. Манас айтканымды көргөн агам мен эпостун бардык томун окугам, сен айткан жери жок болчу деп катуу уялткандан кийин тык токтотком. 3-4 класста окуп жатканда ыр жазуу дымагым ойгонуп, классташ кыздарга сүйүү саптарын арнай баштадым. Ыр жазганымды билген жогорку класстагы агаларым буйрутма берип, сүйгөн кыздарына ыр жаздырууга өтүштү. Алгачкы гонорарым ошол учурда эле ала баштагам. Койдун жүнүн сатып жол кире кылып Борборго келгем. 6-классымда Нооруз майрамы болуп, мугалимибиз комуз менен саламдашасың деп текст жазып берди. Сахнага чыгып, агайым жазып берген ырды ырдап, ары жагын өзүм жамактап төгүп салдым. Менин бул өнөрүмдө Тууганбай Абдиев айылга келип угуп, сенден төкмө акын же жазма акын чыгат. Айылда жүрсөң кандай болосуң, ким билет, шаарга бар деп кеңеш берди. Апам барбайсың, шаарда жашоо кыйын, өткөл мезгил, сени ал жакка жибергенге акча жок деп болбойт. Ал учурда айылдан койдун же жүнүн чогултуп, акчасын кийин беребиз деп районго алып кетчү. Биз дагы жүн тапшырган болчубуз. Апама ошонун акчасын алып кетем деп көгөрдүм. Акыры оюм ишке ашып, ыр жазган 2 дептеримде, 2 көйнөк салынган портфелимди алып, 4 койдун жүнүнүн акчасы менен Борборго бет алдым. Борборго келгенде Тууганбай Абдиев ата ордуна ата болуп жол көрсөттү, окууга өткөрүп, жатаканага жайгаштырды. Эркиндик бульварына жакын жашачу элем. Чогуу окуган тайпалаштарым менен көп деле убакыт өткөргөн жокмун. Азыр биз менен түшкөн сүрөтүң деле жок деп айтып жатышат. Ал учурда сүрөткө түшүү, студенттик күндөрдү өткөрүү дегенди билбесем керек. Көп убактым китепканада, анан залкарлардын жанында өтчү. Эркиндик бульварында Шүкүрбек Бейшеналиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Абдыс Сүйөркулов, Орозбек Кутманалиев өңдүү улуу адамдар менен кезегеп, далай жолу кеңешин батасын алдым. Тамашалап айтканда балдардын чөйрөсүнөн келип, чалдардын чөйрөсүн аралаштым. Көйрөңдөнүп көпкөн деле жокмун. 15 жашымда төкмө акындар арасындагы айтыштан баш байгени жеңип алдым. Ошол жылдар эле Булбулум, Жалгыздыктан тажап бүттүм аттуу ырларым элге алынып кетти. Токтобүбү Черикчиева жада калса Жалгыздыктан тажап бүттүм аттуу концертин 5 күн берген. Концерттен түшкөн акчага Батир автоунаа алганын да уккам. Анда мен кайсы акчага нан алам деп тыйынымды эсептеп жүргөн учурум эле. Ырларым базарларда жаңырып, элдер ырдап жатса, ушул сенин ырыңбы деп сурап жибербесе экен, батыраак өтүп кетейинчи дейт элем. Сыйлыкты да, сыймыкты да Кудайга шүгүр эле алдым. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер, президенттик стипендия алган учурларда деле кубанбаптырмын. Көйрөңдөнүп көпкөн деле жокмун. Кудайдан жашыра албаган нерсени адамдардан жашыргым келбейт. Жүрөгүмдө болгон нерсени айтканды жакшы көрөм. Кээде мени селсаяктын жашоосу кызыктырып, алар менен аралашып отуруп калган күндөрүм болгон. Айрым учурда турмуш тиричиликке каржы жетпей калганда, туй ата, ушундан көрө соодагер болуп кетпептирмин деп кейип калчумун. Үй бүлөсүн жетик каржылай алган чыгармачыл адамдар деле армын. Мен 2 балдарымды бакканга жеткени менен көкүрөктөгү ойлорду ишке ашырууга жетпей калат. Кудайга шүгүр, алдымда эски болсо дагы унаам, шаардын так ортосунда болбосо да четинде үйүм, жайкысын эс алганга да чам бар.
Үйлөнгөндөн кийин окууну токтотуп Шаршен атындагы Чүй облустук театрына иштеп жүргөм. Шаардын четиндеги ГЭС-3 деген айылда 2 бөлмөлүү времянканын 1 бөлмөсүн мага беришти. Экинчисинде театрда иштеген актерлор жашайт экен. Тун кызым Айзура ошол үйдө жашап жатканда төрөлгөн. Үйдү кирпичтин үстүнө спираль ийилген меш менен жылытып, ошого жалаяк кургатчубуз. Андагы ит көрбөгөн кыйынчылыкты замандаштарыбыз менен жеңдик. Не бир таланттар жоголуп, өзүнө өзү кол салгандары дагы болду. Арузатымды студент кызга арнагам. Аскат Мусабеков ырдап жүргөн Арузатым ичтеги букту, күйүттү сыртка алып чыккан чыгарма болду. Ал учурда кейип жүргөн учурум болчу. Шекербек деген досум экөөбүз шаар аралап басып баратып, аялдамага токтогон троллейбустун канчанчы экенине карабай түшүп алдык. Ичиндеги адамдар баарынан тажагандай, дүйнөсү кирдеп кеткендей муңдуу, кайгылуу, мен сыяктуу көрүндү же мага ошондой сезилдиби билбейм. Арт жакты бурулуп карап ажарлуу, таза тунук көздөрү күйүп турган бейкапар кызга көзүм түштү. Кап, адамдардын баары ушундай болсо деп ичимден суктанып барып тааныштым. Өзүмдүн жердеш карындашым болот экен. Бул ырдын жаралыш таржымалы ушундай. Алгачкы айлыгыма манты жегем. Устатым Тууганбай Абдиев Сейтек балдар борборунда сабак берчү эле. Жарыктык киши чарчаганданбы, же мага айлык болуп турсун дедиби, өзүнүн ордуна иш көрүнүштүрүп койду. Өзүм теңдүү балдарга сабак берем. Кыздар биз менен тең турбайсызбы деп тийишип жүдө түшөт. Иштегениме 3 ай болгондон кийин бир эже айлыгыңды алдыңбы деп калды. Кандай айлык деп таң калдым. Эже бул жерден аласың деп жол көрсөттү. 3 айдын айлыгы биригип 50 сом чыгыптыр. Ошондо биринчи жолу мамлекеттик иштен айлык алгам. Бакыт деген досум бар болчу. Экөөбүз бир кафеге кирдик. Бир порция 5 даана манты болот эмеспи? Бат эле жеп коебуз. Көп алалы десек элден уялабыз. Улам тарелкаларды бошотуп, кайра манты алып отуруп, аябай тойгонбуз. Акын менен айтышсам жеңем, катыным менен айтышсам жеңилем. Келинчегимдин кесиби медик болгондуктан мага кайсы тамак жакпасын, ден соолугума зыян пайдасын карап турат. Акын менен айтышсам жеңем, катыным менен айтышсам жеңилем деп калам. Анткени аял заты назик, алсыз жан келет эмеспи? Жубайымдын аты Нурзат. Экөөбүз ооруканадан таанышканбыз. Бир учурда ден соолугума байланыштуу тез ооруканага жатууга туура келди. Ал менин жеке медайым болуп таанышып калдык. Жылдызыбыз келишип баш коштук. Ортобузда 3 балабыз бар. Уулубуз Эрулан 6, кызым Жайдар 5, кичүүбүз Адылхан 2 жашта. Жарыгы белең берметтин, жабыркап көңүлдөгү деттин. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным мен кеттим. Мен кеттим. Карап карабай кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм. Жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм 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 бүттүм. Көпөлөк гүлгө кона албай, ай көңүлүм сыздай тола албай. Серпилип жүрөк кыйналды, сендейлер сендей бола албай. Бола албай. Карап карабай кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм. Жалжадым жалгыздыктан жадап бүттүм бүттүм.
büttüm, büttüm, büttüm. Koş degim gelbey, koş degim. Kozgobo bölük çok kebim. Kor bolsam жалгыз айдам жок, koş deşer kişim yok menin, yok menin. Karap karap ay kayradan seni samap, güttüm 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 güttüm. Kan tegin narga jokta, can bergem жалгыздыктан, жадап бүттүм 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 бүттүм. Карап карап ай кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм. Кантегин кандай кылам, жалгыздык жашоодон да тажап бүттүм 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 бүттүм. Мен сени күтүп жүрүп күйүп бүттүм.